Заманбап теннистик аянтчада 120дан ашуун өспүрүм акысыз машыгууда. Шаарда бул мезгилге чейин жабык теннис корту жок болгон. Спорттун бул түрү менен алектенген окуучулар кыш мезгили келери менен машыгуусун токтотууга аргасыз болчу. Теннистик аянтчанын курулушуна жергиликтүү казнадан 9,5 миллион сом бөлүнгөн. Эми балдар жыл бою теннис жана стол теннисин үйрөнүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү. Имарат шаар башчысынын катышуусу менен пайдаланууга берилди. Закрытый поле жогунда токтойт эле, тренировка болбойт эле, оюндар болбойт эле. Ошо азыр закрытый поле эме кылып салынып, жакшы шарттар түзүп беришти. Заманбап. Бул жерде ошо окуучулардын баары кабыл алынат, бекер баарына 18 жашка чейин. Ар саат убакыттар бар, эртең менен, обедте, кечинде келип тренировка кылып үйрөнүшөт. Шаардык жаштардын эң негизги талабы болуп келген воркаут аянтчасы дагы атамекендик өндүрүштүк компания тарабынан каржыланып ишке берилди. Аянтчанын жалпы аянты 250 чарчы метрди түзүп, спорттун бул түрүнө кызыккандарга ыңгайлуу шарт түзүлгөн. Аянтчада спорттук шаймандар, шайтан араба токтотуучу жайы да бар. Ошондой эле көчө гимнастикасын сүйүүчүлөр үчүн акысыз Wi-Fi орнотулган. Заманбап бул жай дельфин бассейнинин жанында орун алган. Ачылыш аземинде Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынан келген воркаут спортчулары атайын спорттук ыкмаларды көрсөттү. Бул воркаут площадка сапаттуу европейский стандарт менен курулган. Жанагы резиновый покрытие, бүт турниктери, бүт инструменттери сапаттуу материалдардан жасалган, Европадан келген. Анан бияктан Wi-Fi бекер болот. Wi-Fi площадка без пароль кирип, анан Спорттук объектилер менен биргеле Наваи эс алуу паркында өспүрүмдөр жана аксакалдар үчүн шахматтык имарат пайдаланууга берилди. Спорттук чакан имарат демөөрчүлөр тарабынан каржыланып, каалаган шаардыктар акысыз кирип ойноого уруксат берилген. Шаар башчысы социалдык мекемелер өзгөчө спорттук имараттардын салынышы токтобой турганын айтат. Жакынкы күндө 2 футболдук аянтча дагы ишке берилери күтүлүүдө. Шарттары жок болчу да, азыр мына ушундай жакшы шарттарды түзүп берип атабыз. Бул жерде дагы ушул демөөрчүлөрдүн каражаты менен салынып, бизге мындай шаарга белек кылып берип атышат. Бул жерде эми ошол жалаң гана ушул аксакалдар эмес, бул жерде жаш балдар дагы ошо шахмат менен шахматты үйрөнгөнгө мүмкүнчүлүгү түзүлүп атат. Анан эми айта кетсек, жакын арада биз дагы ушул 3 футболдук аянтчабызды бүтүрүп, жакында ошонун ачылышын кылабыз. Ошол 2 аянтчабыз бүттү, даяр. Дагы бир аянтчабыз, ошо бул 2 аянтчабыз бул баягы искусственный поле болот. Бир аянтчабыз болсо, бул жанагы естественный накталай ошол чөп өстүрүлүп, ошол жерге дагы бир ошол футболдук аянтчабыз бүтүп атат. Ошо жакын арада ошол 3 футболдук аянтчабызды да ачабыз. Шаарда жаңы курулуштун толкуну күчөгөнү менен социалдык объектилерге муктаждык жоюлу элек. Айтсак, калаада бала бакча, мектеп жана негизги көчөлөрдү жаңыртуу талабы бар. Абдумалик Базарбаев, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.